Ушул кандуу окуяда менден сурап атпайбы кээ бири? Сиз кандай деп ойлойсуз, урматтуу президент? Сиздин күнөөңүз барбы деп? Менин күнөөм бар. Менин күнөөм эмнеде? Ушуну алдын ала билбегенимде. Менин күнөөм ушунда, ушу биздин коопсуздук комитетинде мындай маалымат жок болгон. Ушундайга барат деп, курал менен кан төгүп, бийлик алат деген эч кимде ой жок эле. Арасында урматтуу агайын туугандар, кандайдыр бир дары ичкен, наркотик берген, ушундай абалда эчтекени көрбөгөн, эчтекени укпаган, эчтекени түшүнбөгөн балдардын саны көп эле. Буларды просто баягы астына коюп, мына ушу ак үйдү аласың деп үгүттөп, ар деме менен ар кандай дары дармекти берип чыгарышты. Ошондуктан мен айтып атам, мен эле мага эле баягы болгон окуянын баарын жүктөй бербей, эл аралык көз карандысыз комиссия келсин Кыргызстанга. Мен коркпойм андан. Ошо комиссия келип, мына болгон окуянын баарын териштирсин. Азыркы мен үстүмөн иш козгогонуна жүрүп аткан тергөө ал бир жактык болот. Ошо комиссия келип, баарын тактап, анализдеп, териштиргенден кийин анан кийин айтсын. Урматтуу Курманбек мырза, бул сиздин күнөөңүз десе, мен элим астында жооп бергенге мен даярмын туугандар. Ошондуктан мен азыркы ушул жерде астыңызда да турап суранам, урматтуу агайын туугандар. Бул митинг бүткөндөн кийин дагы могу үйдү басып албагыла. Турсунчу ошо. Кимди койсо коет, иштей берсин айнанайын туугандар. Анын колунан баары иштекке келбейт, ал иштей берсин азыр. Биз андай жолго барбайлык. Өз андай жолго барбайлык. Булар кимди койсо коя берсин. Мен дайым айтып келгем. Мен эл менен болгон, мен элге таянам. Менин негизги күчүм бул эл, мен эмес. Менин айыл өкмөттөргө кайрылгым келет. Урматтуу айыл өкмөттөр, айыл өкмөттүн башчылары. Силерди кызматтан кетиргенге эч кимдин укугу жок. Айнанайындар, коркпой, үрүкпөй отуруп иштебейсиңерби? Силерге бардык шартты түзүп бердим го мен. Бардыңарды машина менен камсыз кылдым. Эмгек акыңарды көтөрдүм. Аппарат иштегенген айлыктарын көтөрдүк. Компьютерлерди бердик. Элге кызмат кылбайсыңарбы, иштебейсиңерби? Бир 4-5 жөкүр келип эле кет десе эле кете бересиңерби? Мен түшүнүп турам. Бардыгыбыз эле жаныбыз ширин. Бирок айнанайындар, кичине жигиттерге кайрыламан, ай. Жигит болгондон кийин өлсөң да туруп өлүш керек да. Жатып өлбөй. Сөз болбошун бой келиш керек да, президент бир холостой бой, үй бүлөсү жок, бала чакасы жок, бир жалгыз киши келсе, анда ошондой сөз болбойт. Менден кийин кимиси келбесин. Бала чакасы болгондон кийин ошонун ичинде канча деңгээлде чындык бар, канчасы калып айтыла берет. Эми ачык айтып сүйлөшөлүк. Мына мен өзүм бир туугандарымдан баштайын. Биз 7 бир тууган элек. Каныбекти мына билесиңер эми айыл өкмөт болуп 2 созуп иштеди. Чачтары да агарды. 2 созуп эл айыл өкмөт кылып шайлады. Эгерде жаман иштегенде болуп эле мына Ырыс айыл өкмөтүнүн жашоочулардан сурагыла кандай иштеди. Жанышты айталы. Жаныш полковник болгонуга бир 15 жыл болду эле, канча болду? Мен эсимден чыгып калды бир. 12 жыл полковник болгон. Жаныштын колунда иштегендер кийин генералга чейин болгон. Молдомуса Конгантиев мына Жаныш менен бирге иштеген, Жаныштын кол астында иштеген. Баткен окуясында Жаныш ошого башынан аягына чейин катышкан. Эмне үчүн мына позиция айтпайт? Жаныш Салиевич Баткен окуясында өз жерин, өз ата мекенин коргоп, башкалар менен бирге согушка катышкан. Менин чоң уулум Марат коопсуздук комитетте иштеген. Чоң уулум Марат коопсуздук комитетте иштеген, аныкы да бир 15 жыл болуп калды, полковник. Баткен окуясы башталганда менин чоң уулум Марат анда Альфада болчу. Биринчилерден боруп вертолет менен Баткенге таштаган.
Baştan ayağına çay katışıp geldi. Anem ne için opozisiya айтпайды? Bular эми өзүнчө бизнесмен болуп, миллионер болуп, байып ташып кеткен жери жок. Мына Жалал-Абадты карагыла, башка жерлерди карагыла. 2 кабат, 3 кабат үйлөр азыр көбүндө эле бар. Ошол орто деңгээлде эле жүрөт. Миллионер болуп кеткен жерлери жок. Анча-мунча майрамдарда мен акча берсем, уялбай алыша берет дагы эле. Туура болгон иш бул. Бул жерде оппозицияга жакпаган менин бир балам бар. Максим. Ушул балам боюнча кичине бир кеңири айтып берейин. Эмне себептен бул балам буларга жакпайт? Менден мүмкүн, мен азыр ойлонуп атам. Менден мүмкүн шу ката кеткендер шу баламды жанагы борбордук агенттикке жетекчи кылып койгонум. Бирок эмне себептен мен буга бардым? Мына мурунку 15 жылдын ичинде Кыргызстандын карызы 2 миллиардтан ашык доллар карызы бар дейбиз. Чет жактан келген инвестициялар көпчүлүгү баягы кумга сиңгендей эле жок болуп кеткен. 15 жылдын ичинде Ош Бишкектен башка бир жолу оңдолгон жок. Максим мектепте окуп жүргөндөн бери бул бизнеске жакын жигит. Муну да эч жерде айткан жок элем, азыр айтып берейин. Мен Көкжаңакта горком партиянын биринчи катчысымын. Анда бул балам 6 класста окуйт эле. 6 класста окуйт эле. Бир күнү үйгө келсем, ушул жанакы коробка сигареттер жатат. Мен тартпайм. Кимдики десем, аялым айтат, Татьяна Васильевна, айтпай жашыр акыр айтты Максимдики. Бул ошо мектепте окуп жүргөндө эле жанакы жакшы окуганы үчүн Москвага жөнөтсө, ошол жерден баягы баалуу сигареттерди алып келип, бизде дефицит эле анда, баягы апал, сапал дегендер. Ошолорду алып келип, Көкжөк алып келип акырын сатып атыптыр, карасам. Эмесе мен биринчи секретармын, ай. Бул ачка калган жери жок. Мектептен окуп жүргөндөн баштап бул баланын акыл эси бүт ушу бизнеске жакын экен. Эми муну күнөөсү эмнеде, урматтуу агайын туугандар? Мен балам отличие менен бүттү университетти. Айткам мен Максимге, сен бүтүп атасың. Аган коопсуздук комитети иштеп атат. Сен может быть сотко барасың, же милиция кызматкерине барасың десем, жок папа, мен күтпөйм дейт. Качан мага бирөө взятка алып келет экен деп мен күтө албайм. Мен өзүм акча табышым керек, өзүм иштешим керек деп бизнеске кеткен. 3-чү курстан баштап чоң бизнесте жүрдү. Азыр Максимдин деңгээли ачык айтып коюшум керек. Бийик эл аралык деңгээлге чыккан. Көзү ток, көңүлү ток, эч качан мамлекеттин чөнтөгүнө кол салбайт. Канча министрлерди койдум. Эми эле койсоң 5-6 ай жакшы жүрөт, анан кийин эле урдамай, тономой, жеремей. Максимди алып барганым себеби ушул чет жактан келген инвестициялар. Рас мен өзүмдү баламды ошо жерге койгондон кийин, демек жоопкерчиликти мен өз мойнума алып атамбы? Туура да бул. Эгерде мен ошо келип аткан инвестицияларды өзүмдүн чөнтөгүмдү толтургум келсе, башка бирөөнү коет элем. Айнанай, тигини жаса, муну жаса, муну жаса. Жасай беле? Жасайт эле. Чөнтөктү толтура берет элем. Мен өзүмдү баламды алып баргандан кийин, демек жоопкерчиликти кеп башыма алдым. Балам таза иште. Ушу кыргыз элине кызмат кылалык. Ушул келген инвестицияларды экономикага жүктөйлүк, жолдорду оңдойлук, зданияларды куралык. Ушул жерден мүмкүн катачылык кеткендир менден баламды койгонум. Ушул оппозицияга өтө эле жактырбады. Анан оппозицияга жакпаган дагы бир жагы, бул жанакындай алдап, урдамай жолдорду ким кандай жактан акча жешин жакшы билет эле, ошого абдан чоң бөгөт койгон. Дагы жанагы урдамай, сурдамайларды механизмдери жакшы билген үчүн тоскоол кылган. Ошон үчүн да муну аябай жактырышкан эмес. Эми бул мына 5-инде Америкага кеткен болчу, бир топ делегация менен келе албай тиякта калды. Мына үй бүлөлүк башкаруу дегендин оппозиция баягы айтып атканын негизи мына эмне кандай баарын силерге ачык айкын айтып бердим, урматтуу агайын туугандар. Каза болгон, Ак үйдүн астында каза болгон балдардын ата-энесине кайрылгым келет. Мен ошол ата-энелерди кайгысын терең бөлүшүм келет. Чын жүрөктөн көңүл айтам. Менин апам раматылык айтчу, бул дүйнөдө балам ата-эне баласына топурак салбасын деп. Бирок урматтуу ата-энелер, ошо милиция кызматкерлери, аскер кызматкерлери, коопсуздук системасынын кызматкерлерин жарадар болгондору, каза болгондордун баарына кайрылат элем. Бул кандуу окуяны жанакы мен айткан эл аралык комиссия келип баарын текшерсин. Баарын текшерип, андан кийин ачык айкын элге алып чыксын.
Андай болбосо bir жааттык болуп кетти. Мен ушуну сиздердин астыңыздарда эл аралык уюмдарда суранамын, колдоп бериңиздер деп ишенемин. Рахмат.